Биздин өзү Кыргызстан мындай бир топудай болгон жер да. Бир кичинекей айыл деп элестетсек болот дүйнөлүк масштабта. Кыргызстан өзү кичинекей эле. Анын элибиздин менталитети да сонун. Эгерде бир жакшылык болобу, жамандык болобу, биздин эл дароо чогула калат. Билесиңерби ушуну? Дароо кол кабыш кылып ийет, же болбосо дароо баардыгы. Аябай коммуникация сонун да биздин элде. Тилекке каршы муну бийлик иштете албай келет. Балким мындан коркот даже бийлик. Кайсы бийлик болбосун, элдин мунуга өзгөчөлүгүнөн коркот. Элди жетелеп, бир ишке бура албагандан кийин бирөө жетелеп бийликти тартып албасын деп коркот. Но бирок муну биз өзүбүз эл иштетсек да боло турган мүмкүнчүлүк бар да. Биз ушуну эгерде эл биримдикте бир нерсени иштете турган болсок, өнүгүүгө, өзгөрүүгө иштете турган болсок, аябай чоң жетишкендиктерге жетмекпиз. Орозо, ишенип коюңуздар, азыр ушу семинардын аягында буга биз бир жооп табабыз. Орозо биздин элди өзгөртүүчү аябай чоң мүмкүнчүлүк туугандар. Акырет маселесинде гана эмес, муногу эле жашоодо бизди өзгөртүүчү аябай чоң мүмкүнчүлүк орозо. Тилекке каршы биздин элдин өтө көп бөлүгү кармабайт орозону. То есть коомдо биримдик жок. Коомдун өзүнүн белгилери бар да. Коом биринчи кезекте адамдар ойлору бир болуш керек. Адамдардын ойлору бир болуш керек. Мына бүгүн биз ушул маселени карайбыз. Ойлору бир болсо, анын негизинде пайда болгон сезимдер да бир болот. То есть бир нерсеге бардыгы бирдей кубанат, бир нерсеге бардыгы бирдей капа болот. Бардыгы бир нерсеге бирдей ыза болсо, бардыгы бир нерсеге бирдей сыймыктанат. Мисалы үчүн Советтер Союзу бир коом. Гагарин учканда бардыгы сыймыктанып, бардыгы бүт Советтер Союзу кыйкырган. Эгерде хоккей боюнча СССРдин курама командасы Хаккинендин воротасына киргизсе голду, бүт Советтер Союзу гол деп кыйкырат. Бир коомбу? Бир коом. Жек көрсө бардыгы бирдей жек көрөт. Коомдун өзүнүн белгилери бар. Жана бул сезимдери түрткү болгон аракеттер да бирдей болот. Субботник десе бардыгы бирдей субботник. Коммунизмди куралы десе бардыгы бирдей коммунизмди курат. Бизде тилекке каршы коомду аябай бөлүп жарды. Биз ушул нерседе артта калдык. Футбол командалары, партиялар, көчө, уруу, азыр эми жаштар, карылар, аялдар, эркектер, феминист аялдар, койчу, азыр мынягынан да, биягынан да бөлүп таштап атат да. Вроде бы бир караганда бир мусулмандар, намаз окугандар да өзүнчө бир коом болуш керек эле, анын ичинде да жүк бөлүнгөн. Мындай бөлүнүүдө коом өнүгүүсү аябай кыйын. Коомдун бирдиктүү бир кыймылга келүүсү кыйын. Бирок ошого карабай да биздин элибиз кээ бир долбоорлордо бирге калып атат. Түшүнүп атабызбы? Көпчүлүк орозо кармабайт. Бул мен үчүн аябай чоң маселе болду. Эгерде элдин бардыгы орозо кармаса, балким Рамазан айында түшүнүктөр бир орунга келер беле. Келет чындыгында. Экинчи маселе, орозо кармагандар бар. Бирок туура эмес кармайт көбү. Көбү туура эмес кармайт. Кандайча? Көбү мисалы үчүн орозодон корккондор бар. Орозо кармагандардын ичинде бир 70-80% орозодон коркот. Мен орозодон кандай кармайм? Оозум ачылып кетпейби экен, чыдайбы экен, быйыл күн канча узун болот экен. Маселе өзүнүн гана эркинде турат да. Анын алдында коюлган максат, миссия жөнүндө ой жок. Эптеп мына айды надо отработать. Ушул айдын жоопкерчилигинен кутулсам болду. Аны дагы кеде Аллахтын алдында жоопкерчилик дейилбейт. Вот ачык сүйлөшөйлү. Алда мынагу бир кармап көрөйүнчү. Же болбосо бир ден соолугу, денени бир тазалап алайынчы деген гана жоопкерчиликте кармагандар бар. Кандай болбосун, Рамазанда орозонун бүт ресурсун колдонууда туура эмес колдонгондор бар. Бул да мени аябай ойлондурду. Жана үчүнчүсү, шари өкүмдөрүн өз ордунда кармагандар бар. Бирок билесиздерби, орозодон ала турган аябай зор бир үлүшүбүз бар. Орозодон ала турган аябай бир зор үлүш бар. Тилекке каршы мына ошол үлүш алынбай калат.
Аллах Тааланын алдында жоопкерчиликти сезип, бүт өкүмдөрдү кармап аткарган адамдарга билесиңер кандай ажыр сыйлыктар бар. Акыретте да, бул жашоодо да. Мен акырет жөнүндө бүгүн такыр акырет жөнүндөгү ажыр сыйлык жөнүндө айткым да келбейт. Эмнеге? Ал ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндөгү бир кастарлаган мүдөөсү бар да. Мен ага киргим келбейт бүгүн. Аны өзүңүздөр хадис, Курандардан окуп, жүрөгүңүздөрдү кубандырсаңыздар болот. Мен муногу жашоодо ала турган, муногу эле жашоодо орозодон ала турган аябай зор үлүштөрүбүз бар. Ошол жөнүндө айтып атам. Мен эгерде бир натыйжа, бир жетишкендик, же бир ажыр сыйлык деген болсом, билиңиздер, мен назарда муногу жашоодогуну эле айтып атам. Наркы акыреттеги ажыр сыйлыгы жөнүндө ал өзүнчө күндүр түндүр токтобой айта турган маселелер бар. Мен ага бүгүн силер убактыңызды алгым келбейт. Биз муногу жашоодогу гана үлүшүбүздү да көрүп алсак, чоң жетишкендик. Тилекке каршы мына ушу 3 топ бардыгыбыз бирдей орозого киребиз. Кимдир бирөө мен орозого кирбейм, мен муногу айдан мимо башка айда жашайм дей албайт. Бардыгыбыз ушул Рамазанга киребиз. Тилекке каршы кимдир бирөө кармабай өтүп кетет. Кимдир бирөө кармаса да туура эмес кармайт, кимдир бирөө туура кармаса да натыйжасын ала албай чыгып кетет. Мына ушул 3 топ тилекке каршы биздин коомдо 70-80% түзөт. Балким андан да көптүр. Мына ушул нерсе мени ойлондурду.